Айтматов районунун аки менен кубогун акыркы финалдык оюну болуп жатат. 3 ай бою 30дан ашык команда, 450дөн ашык оюнчу катышып, оюн бир жогорку деңгээлде өттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө мамлекетте футболго өтө чоң маани берилип, чоң иштер аткарылып жатат. Буйруса, өлкө боюнча бардык стадиондор, клубтар ачылып, бир жогорку деңгээлдеги иш жүрүп жатат да. Бунун жыйынтыгын буйруса сөзсүз бир 5-10 жылдан кийин бир чоң жетишкендиктерге жетишүүгө бир толук кандуу шарт түзүлөт. Kırgızistan'da dışılık olsun, hiç kaçan yamanlık kırsı bari artta жүрсүн, бүгүнкү жеңгендерге ийгилик болсун, сыноолор буйрусун, эдерге чоң рахмат, эдерге ден соолук каалап коет. Иши дайым ушинтип жылып жүрөсүн алдыда кыргыз элин баркча. Амин.